Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кытай коронавирустун жайылышына каршы чараларын күчөтүүдө, бирок вирус жуккандар менен андан каза тапкандардын саны өсүүдө. Ирандын атомдук келишими АКШ андан чыгып кеткенине 2 жыл болду. Келишимдин келечеги эмне болот? Апталык технология жаңылыктарында Samsung чыгарган бүктөлмө смартфонду көрсөтөбүз. Кытайда коронавирус жуккандардын саны дагы 5000ге көбөйдү. Кече каза тапкандардын саны 121 киши болду. Дээрлик барысы Хубей провинциясынын тургундары. Кытайдын улуттук саламаттык боюнча комиссиясы маалымдагандай, эпидемиянын чордону болгон Хубейдин сыртында вирус жуктургандардын саны 10 күндөн бери кыскарып келатат. Жалпысынан Кытайда COVID-19 вирусу 64 миңге жакын кишиге жайылган, курман болгондордун жалпы саны 1400гө жетти. Кытай коронавирус менен күрөшүү үчүн кошумча жабдыктарды жана 2600 аскерин жөнөтүүдө. Бирок алар күрөшүп жаткан душманын дагы деле терең изилдеп чыга элек. Канча адам илдетке чалдыкты жана андан канча адам көз жумду? Бүгүнкү күнгө чейин адамдын вирусту жуктурганын лабораториялык текшерүүдөн кийин гана аныктап келишсе, эми бейтаптын ооруну жуктурганын компьютердик томография сканери менен тезирээк аныкташууда. Ал толук ишеничтүү болгону менен вирусту жуктурган учурлар көп экени белгилүү болду. Көз жумган бейтаптардын санынын кескин өсүшү көбүрөөк кабатырга салууда. Компьютердик сканерлөөдөн өткөн бейтаптардын арасында капысынан көз жумгандар көбөйгөн. Алар мурда эсепке кирген эмес болчу. Бирок соңку 3 аптада көз жумган башка адамдардын саны да эсепке алынды беле? Же күн сайын өлгөн адамдарды Кытай өз ажалы менен өлдү деп маалымдабай келгенбе? Бул бейтаптар коммунисттик партияга ант берип, ага берилгендигин көрсөтүшүүдө. Мындай кадам алардын саясий кадыр-баркын кетирип жатат. Анткени коронавирус чыккан провинциянын жетекчиси Цзян Чаолян кызматынан алынды. Маалымат каражаттарында талыкпай эмгектенген адамдар тууралуу да көрсөтүшүүдө. Бүгүн айдоочу Чжан Чарпандын үйлөнгөнүнө 1 жыл толуптур. Ал үйгө тезирээк кел деп жазган кагазын аялына көрсөтүп жатат. Жубайы медайым болгондуктан вирус жуктурган бейтаптарды карайт. Ага сырттагы адамдар менен байланышууга тыюу салынган. Бейжиңдеги кабарчыбыз Джон Судворд Кытай коронавирусту жеңе алабы деп сурады. Ал болсо албетте деп билдирди. Илдеттин таасири жада калса Кытайдын баш калаасында да байкалууда. Бул дүкөн кардарлардан алысыраак жерде турат. Илдет менен күрөшүүгө дем күч жетиштүү болгону менен аны кантип токтотсо болору дагы да белгисиз бойдон калууда. Иранга тагылган экономикалык санкцияларды жеңилдетип, анын акысына Тегерандын атомдук курал чыгарышына бөгөт коюуну көздөгөн келишим кыйрап калуу коркунучуна кептелди. Европалык өлкөлөр Иран келишимдин шарттарын бузду деп расмий түрдө айыптап чыгышты. Маселе Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине жетиши ыктымал. Бирок Европа биримдиги буга жол бербөөгө күчүрөбүз деди. Бул эл аралык макулдашуунун келечеги эмне болот? 2015 жылы биргелешкен аракеттердин комплекстүү планына кол коюлуп, Иран дүйнө коомчулугу менен жаңы мамилесин баштайт деп күтүлгөн. Бирок 2018 жылы Дональд Трамп Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизип, бул план токтотулуп калды. Андан бери Европа биримдиги АКШнын санкцияларын жоюуга аракет кылганы менен ийгиликке жеткен жок. Иран өзөктүк иш аракеттерин жандандыра баштаганын көрүп, Британия, Франция жана Германия маселени чечүү механизмин баштады. Эгер комитет талаштуу чырды чече албаса, арыздар Бириккен иш аракеттердин планына ылайык кол койгон тараптардын тышкы иштер министрлерине жөнөтүлөт. Андан соң арыз буунун коопсуздук кеңешине жөнөтүлөт. Бу эл аралык санкцияларды кайра киргизип кое алат. Келишим ишке ашпай калышы мүмкүн, бирок үч өлкө Иранды коопсуздук кеңешине алып барып, санкцияларды киргизүүнү көздөгөн жок.
Трамптын администрациясы болушунча кысым жасоо тактикасын колдонуп, жаңы жакшыраак келишимге жетүүнү көздөйт. New Deal not that Жаңы келишим Ирандын өзөктүк программасын гана жойбостон, анын чөлкөмдөгү иш-аракетин жана курал жарактардын чыгарылышын да көзөмөлгө алат. Санкциялардын айынан Ирандын экономикасы катуу солгундады. Жашоо шарттын кымбатташына байланыштуу нааразылык акциялар жүрдү. Тегеран демонстранттарына каршы күч колдонду. Жана Коопсуздук кеңешине жөнөтүлчү болсо, өзөктүк куралды жок кылуу боюнча эл аралык келишимден чыгып кетерин айтып коркутту. what they have been trying to do is to bring Алар Европа өлкөлөрүнө мунай сата албай калышын айткысы келди. Ошондуктан алар өзөктүк келишимдин пайдасын көрүшпөсүн айтты. benefiting from the nuclear agreement. Иран менен АКШнын мамилеси жакын арада оңолот деген үмүт жок. Ал эми өзөктүк курал боюнча келишим жарабай калса, жагдай ого бетер курчуйт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Президент Трамп Америка Кошмо Штаттары Афганистандагы Талибан кыймылы менен тынчтык келишимин кабыл алуу алдында турат деп билдирди. Эки тарап келерки 7 күн ичинде зомбулукту кыскартууга макулдашты. Бул америкалык аскерлердин өлкөдөн чыгып кетишине карай дагы бир кадам болушу ыктымал. Америкалык өкүлдөр менен талиптер бир нече ай бою Катарда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишти. АКШнын Сенаты президент Дональд Трамптын Иранга каршы согуш ачуу мүмкүнчүлүгүн чектеген жобону колдоду. Тегеранга каршы чара көрүүдөн мурун президент Трамп Конгресстен толук колдоосуна жетиши керек болот. Жобону демократтар менен катар республикачыл 8 сенатор колдоп чыккан. Өткөн айда ирандык генералдын АКШ тарабынан өлтүрүлүшү эки өлкө аскердик кагылышууга барбаспы деген кооптонууларды жараткан эле. Антарктикада каттоо башталгандан учурдан бери биринчи жолу абанын температурасы Цельсий боюнча 20 градустан жылуу деп катталды. Континенттин жээгиндеги Сеймур аралында абанын температурасы 20,7 деп катталган. Бул кадыресе көрүнүш эмес, бир гана жолку каттоо болсо дагы климаттын өзгөрүүсү жөнүндө кабатырланууга жем таштайт дейт илимпоздор. Окумуштуулар күн системасындагы планеталар кантип калыптанганы жөнүндө жаңы теория иштеп чыгышты. Мурда Жер жана башка планеталар материянын бири-бирине урулуп бара-бара дүйнөлөргө айланышынан улам жаралган деп айтылчу. Жаңы теория боюнча планеталар материялардын кагылышып эмес, акырындап кошулуусунун натыйжасында пайда болгон дейт. Циркте иштеген акробат Алексей Голобородко 4 жашынан бери денесин түркүн түрдө бүктөп элди таң калтырып келет. Ал бала чагынан циркте иштегиси келген. Эми ал атактуу Du Soleil цирки менен дүйнөнү кыдырууда. Салам, менин атым Алексей Голобородко. Du Soleil Лузия циркинде акробатмын. Лузия Мексика маданияты жана персонаждары тууралуу шоу. Менин мүнөзүм бир жандык менен түрдүү жаныбарлардын аралашмасын көрсөтүү. Андыктан мен бир эле учурда чаян, акку, кабылан болом. Алексей бала кезинен эле ийилчек болгонду жакшы көрчү. 4 жашымда ата-энеме мени циркке алып баргылачы деп сурангам. Ошондо цирк мага абдан жагып калган. Кийин апамдан мени цирктин студиясына алып барыңызчы дедим. Анткени ошол кечте артисттердин сахнада жасаган кыймылын жасагым келди. Студияда Алексей келечектеги машыктыруусун кезиктирген. Машыктыруучум менин чоюлчак, ийилчек жөндөмүм бар экенин айтты. Анан биз машыга баштадык. Аягында өтө ийкемдүү боло алдым. Эми болсо эч кандай кыйынчылыксыз эле мындай түрдүү кыймыл аракеттерди жасай алам. Алексей күн сайын 3 шоуга чейин катышат. Калган убактысын машыгууга арнайт. Ушул убакка чейин ал бир дагы жолу чарат алган эмес. Бул чоюлуу гана эмес, кол менен тең салмактуулукту кармоо дагы. Балет бийиндеги элементтер, заманбап бий, гимнастикалык ритмдин элементтеринин үстүнөн иштөө сыяктуу нерселерге көңүл буруу керек. Оюн зоок башталганга чейин кеминде 2 саат тамак жебешим керек. Себеби эгер өтө тоюп алсам, кыймыл жасоону көзөмөлдөө кыйын болот. Анда супер ийилчек адам кантип эс алат?
I like watching TV or reading. телевизор көргөндү же китеп окуганды же жөн эле ушул сыяктуу акробатикалык абалда отурганды жакшы көрөм. Кеминде ушундай эки абалда отуруу өтө ыңгайлуу жана аябай оңой. Ошондуктан дал ушундай абалда телевизор көрөм. Алексей өзүнүн жөнөкөй кеңешин берди. Everyone can benefit from. Чоюлуунун пайдасын ар бир адам көрсө болот. Бирок муну жасап көргүңүз келсе, акробатиканы билген адам менен жасашыңыз зарыл. Кантип ийкемдүү болуу керектигин билген машыктыруучу керек. Эч качан өз алдынча жасабаңыз, себеби жаракат алып калышыңыз мүмкүн. Негизинен акробатика булчуңдарыңыз үчүн гана эмес, ички органдарыңыз үчүн да жакшы. Себеби кан айланууңуз жакшырып, ички органдардын иштеши жакшырат. Алексейдин айтымында адам тынбай машыгып турбаса ийкемдүү болбой калат. Акробат болуунун эң сонун жагы сезимиңизди сөз менен эмес, өз денеңиз менен түшүндүрө аласыз жана өзгөчө таң калыштуу акробатикалык ыкмаларды жасай алганыңыз кандай укмуш. Смартфондордун жаңы түрүн чыгышын колдонуучулар ар дайым кызыгуу менен күтүшөт эмеспи? Бүгүн технология жаңылыктарында Samsung'тун бүктөлгөн смартфону тууралуу айтып беребиз. Кезекте клик баяндамасы. Смартфондор көрсөтүлгөн дүйнөнүн эң ири конференциясы коронавирус коркунучунан улам жылдырылды. Жыйынга дүйнө жүзүнөн 100 000 киши келери күтүлүп жаткан. Алардын 6 000-и Кытайдан келишмегеле. Жыйын адатта Барселонада өтөт, бирок Facebook, Amazon жана Nokia сыяктуу ири компаниялар жыйынга катышуудан баш тартты. Samsung өзүнүн жаңы Galaxy S20 жана Z Flip аттуу смартфондорун тартуулады. S20 аттуу телефондордун бул 3-чү модели 5G түйүнүндө иштейт жана алардын камерасы 100 эсе жакындатып көрсөткөн линза менен жабдылган. Ал эми Z Flip телефону таң калтырды. Ал айнектен жасалып, экиге бүктөлүп, кайра ачылып, чоң экранга айланып калат экен. Бул роботту караңыз, кол робот. Сизге үй иштерин аткарууда жардам берет. Жада калса, пианинода адамды тынчтанткан күйүн ойнойт. Кореянын Дэйжон аймагындагы технология институту чыгарган кол робот башка ушундай роботторго салыштырмалуу эң эле каардуусу болуп калды. Анын болгону 4 манжасы бар. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Италиянын Кубогу үчүн мелдештин жарым финалында оюндун биринчи жарымында Ювентус пенальти тээп Милан менен оюнда тең чыкты. Криштиану Роналду беттештин 19-мүнөтүндө 1 гол киргизген. Ага чейин ал тепкен топту Дэвид Калабрия колу менен тосуп койгон болчу. Экинчи оюн 4-мартта Туринде өтөт. Кышкы тыныгуудан кийин бүгүн түнү Англиянын Премьер-лига оюндары кайра башталып, Вулверхэмптон Лестер Ситини кабыл алат. Лестер Сити Чемпиондор лигасында 3-орунда турат. Вулверхэмптон болсо 9-орунда болгону менен Европа лигасына катышууга аракет кылууда. Мындан башка бул аптада Астон Вилла менен Тоттенхэм ойносо, Арсенал Ньюкаслды кабыл алат. Токио Олимпиадасынын жетекчиси Тосиро Мото коронавирустун айынан 2020-жылкы оюндарды өткөрбөө же кийинки мөөнөткө жылдыруу маселеси каралган эмес деп айтты. Иш-чара 24-июлда Жапониянын баш калаасында башталмакчы. Кытайда болсо аталган илде тарап жаткандыгына байланыштуу бир катар спорттук мелдештер токтотулду. Жаңылыктардын соңунда сиздерге Венанын зоопаркында туулган ак аюунун мамалагын көрсөтөлү. Шонбурн зоопаркы 4 айлык мамалактын биринчи жолу сыртка чыкканын көрсөттү. Бул аталган зоопаркта акыркы 12 жылда туулган биринчи мамалак. Зоопаркка келген элге мамалак үчүн ат тандап бергиле деп сунуш кылышты. Апасынан калбайт экен. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.